Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dinimiz İslam'dan en bir negizgi talaplarının biri bu жақсы кылык мүнөз. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айтты: "Иннама бу'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Мен эң жакшы кылык мүнөздү толуктоо үчүн жөнөтүлдүм. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол кылык мүнөздү өзү көрсөтүп, бизге үлгү көрсөттү. Мына ошол макаримал ахлак, эң жакшы кылык мүнөз. Алар кайсылар дегенде алымдар айтышат. Bir ayatты, Kur'an'da kelgen bir ayat. Muna ошол ayat эң жакшы кылык мүнөздөрдү топтогон. Эң эле бардыгын бир жерге топтогон мына ошол ayat дейт. Ал худил афва ва амру бил урф ва a'rid anil jahilin деген ayat. Sen özüңө кечиримдүүлүктү тут. Кечиримдүүлүктү өзүңө жол тут. Адамдардан болгон кичинекей бир нерселерди өзүңө чоң деп кабыл алып, ошонун артынан өч алам, же мындай же ачууланып, же кыскасы болбогон нерселерди чоң көрүп алба деген маселе. Ал кечирип кое бер. Мисалы үчүн ушундай адамдарды көрдүк да, дарбазасынын алдына бирөө машинасын токтотуп кеткен экен. 5-10 мүнөт мектепке баласын киргизип кайра чыгайын дегенче эле бир 5 мүнөткө жетпеген убакытта анан ошол үйдүн ээси өзү чыга турган болуп калып, анан келип мен шашып аттым эле, мен барышым керек эле, мен жумуштан кечиктим эле, сен эмнеге машинамды токтотуп коесуң, бул жолго бул сага эмне жол бекен, бул дарбаза дейт, кыскасы ошондой. Макул, мен машинамды алайын, анда жылайын десе деле кетире койбой кайра урушат да. Кечигип жаткан болсоң анда ал кете берсин, аны эмне кармап атасың деген маселе. Ушундай майда барат нерселерге бирөөбүздүн бир көңүлүбүздү, жүрөктү оорута бербегин. Анча-мынча нерселерди көңүлдүн сыртынан эле кетирип кое бергин деп Аллах Таала осуяттап атат. Ва амру бил урф, адамдарды жакшылыкка буйругун. Кимдир эки өзүң деле же болбосо эки адамдын ортосунда бирөө, баланча менин досум эле, ал мындай досу. Сен карап отурмак белең, сен деле өч ал, мындай кыл, бар, айт. Же мындай кыл, сен ал мындай кылган болсо, сен ашырып жооп кайтарып кой. Акыңды жетиресиңби дегендей жамандык эмес, эскеринчесиге жакшылыкка кеткен болсо кетти, анын соогун аласың. Сен ага жакшылык кылган болсоң, Аллах да сага жакшылык кылат. Эгер ким мусулман бир тууганын жардамында болгон болсо, канча убакытка жардамында болсо мусулман бир тууган, ошончо убакыт Аллах Таала анын жардамында болот. Демек сен ага жардам кылган болсоң, ал канча убакыт жардам кылган болсоң, Аллах сага жардам берди. Дагы да жардам берип атат балким. Сага бул жагынан берет дегендей жакшы туура жакшылыктын түрү көп, ошого буйругун. Ва a'rid anil jahilin, жахилдерден, жахилдер деген кандай? Надан түркөйлөрдөн узак эле бол. Алар менен айтышып, дешип, тиштешип, кыскасы алардын даражасына түшүп, акыйкатыңды, өзүңдүн акыйкатыңды аларга далилдеймин, чындыгымды жеткиремин деп алардын даражасына түшүп. Алымдардан түшүп отурба. Алымдардан мындай сөз бар: акмактар менен ажылдашып айтышып отурбагын, анткени сырттан карап турган адамдар кимиңер акмак экениңерди ажырата албай калат деп. Ошол эле сыяктуу бир үлгүлүү сөз Хасан аль-Басриден келет. Хасан аль-Басриге бирөө ушундай бир жаман сөздөрдү айтканда, Хасан аль-Басриге анан адамдар айтышат: "Унчукпай кала бересизби? Ал сиз тууралуу ушундай жаман сөздөрдү айтты. Элдин көзүнчө сизди акараттабадыбы? Сизге ушундай бир жаман жүрөк оорута турган бир сөздөрдү айтты. Сиз деле бир жооп кайтарып койсоңуз болбойбу?" Дегенде Хасан аль-Басри айтат: "Эми ит мени келип иштесе, мени акым калып кетпесин деп итти барып иштешим керекпи?" деген сөздү айтат да. Ошол сыңары эң жакшы кылык мүнөз бул кечиримдүү болуу, ар дайым адамдарды жакшылыкка үндөп жакшылыкка чакыруу жана надан түркөйлөр менен алардын даражасына түшүп ажылдашпай өзүнүн туура багытында жакшылыкты жеткирип жүрө берүү, мына ушул эң жакшы кылык мүнөз деп айтты.